Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына сиздин командаңыз өзүңүз аракеттенип ушундай бизге окшогон тоолуу айылдардан бери Татынакай моундай мектептерди салып, мынакей ушул 2 жыл болду мектебибиз. Өткөндө дагы бул жөнүндө айтканбыз. Жолдорду асфальттап берип, ушундай жакшы иштерди кылып атасыздар да. Эми ушул сиздер айткан нерсени ушул транспорт министрлиги кандай асфальттап жатат? Мен ошол нерсеге токтоло кетейин дедим. Мына бул ушул былтыр октябрь-ноябрь айында 3 чакырым жер асфальт болунган эле ушул мектептин шылтоосу менен. Мына мектептин жанынан бүткөн жерден бияк асфальт эмес, бияк асфальт 3 чакырым жолда эми таза болсун деп бүтүрүлгөн. Бул асфальтты салганда эч кандай бир ойлонуп, мунун жанына арыктарды кошо салалы, баягындай сел алып кетпесин, башка болбосун, суу чыкпасын дебей эле эптеп-септеп эле бүтүрүп кетишкен да. Мына бияктан бул адырдын көчкүлөрү түшүп, мынтип жолду жаап жатат. Бул эчтеке эмес, тазалап койсо кете турган нерсе. Азыр мен урматтуу бийликтегилер, мен көрсөтөм. Бул асфальттын сапатын мен ошондо эле айткам. Бул канча сантиметр болуш керек, кандай бир эме технология сакталыш керек деп тарттык эле да. Бул бир 5 сантиметр, 6 сантиметр болунган асфальт да. Азыр мен талкаланган жерлерин көрсөтөм, оюлган жерлерин көрсөтөм. Ушул 6 ай болбой бул жол талкалана баштады. Мына эми дагы жазда 1,5 километрин кылып беребиз деген сөздөр болуп атыптыр. Эми ошол кылып бергенде мындай эмес, бир сапаттуу, жакшы сонун кылып берсе. Азыр мен көрсөтөм бул жолдун кандай болуп жарылып, кандай болуп оюлуп жаткандыктарын. Мына могу чекесине машинагер чыга турган болсо эле аңтарылып, көңтөрүлүп, сынып калат экен да. Урматтуу президент, мына көрдүңүз. Мына ушул сиздер эл үчүн болсун деген нерселерди булар кандай сапатсыз кылып жатышат. Мынакей. Талкаланып, монтип, мына четинен оюлуп, мынакей. Могу жер бир 50 сантиметрдей, мына мен ботинкем буякта турса, 50 сантиметрдей жер талкаланып кеткен. Мына эң сапатсыз жасалган. Дагы азыр мындан кийин оюлган жерлерди көрсөтөбүз. Ушул асфальттын бүткөнүнө 6 ай боло элек. Мынакей ушундай болуп талкаланып баштады. Булар эптеп-септеп эле кеч күздө колдон өтөр, үйгө жетер деп коет го. Ошентип туруп эле кетишкен да. Дагы биягы каяка чейин кантип талкаланат? Муну эми мына 1-2 жыл өтсө көрөбүз. Эми мындан кийин асфальт кылса ушул сапаттуу асфальт кылып, анан мунун четтерине кандайдыр бир суу жүрүп кете турган, бизде тоолуу жер, сел көп болот, суу жүрө турган арыктарын кошо салыш керекпи? Муну канча катмары болуш керек эле? Булар эч кандай, менин оюмча, технологиясын сакташкан эмес. Ошондо да видео кылганбыз. Жөнөкөй эле кара топуракты трамбовкалап туруп, кара шагал менен аралашкан топурак, эч кандай щебенка төгүлбөй эле. Аны да чала чарпыт, эптеп-септеп трамбовкалап туруп, анын үстүнө жука кылып, мына ушундай асфальтты кылып туруп кете беришкен да. Мына эми болсо мынтип жатат. Азыр биз оюлган жерлерди көрөбүз. Асфальт бул 1 жылга жетпей оюла баштады. Мына жок, бул жерде мынакей, бул четтери мына сынып, ушинтип бул дагы мындай болуп кете турган болсо тез эле сынып калат. Дагы бизде айылда чоң машиналар жок. Жанагындай башка жактардай чоң көмүрлөр ташыган, башкаларды ташыган жалаң жеңил машина жүрөт көбүнчө. Ошол нерсеге ушуну көтөрө албай сынып жатат да. Азыр биз оюлган жерлерин көрөбүз. Мына бул жерде дагы жарыла баштаган. Монтип оюлган жерлер алдыда. Бул асфальтты салууда ошол жол эрежелерин, өзүнүн технологиясы, өзүнүн эрежеси болсо керек. Селдин суулары каяка кетиш керек. Башка бир оор техникалар өткөндө сынбаш керекпи? Канча катмар менен щебенка төгүлүш керек беле же төгүлбөш керек беле? Бул жерге эч кандай щебенка төгүлгөн эмес. Шагал төгүлбөй эле кара шагал, жанагы топурак аралаштырылган шагалды эптеп-септеп төгө калып,
чала чарпыт жанакындай битумун аралаштырып бир нерсе кылып туруп эле ушинтип кылып кетишти да. Бул деле мамлекеттин бир топ акчасы кетти деп. Ушунча жерде 3 километр жерди асфальттап келдик деп барып анан кийин шаардана кылып мактанып, балким сыйлыктарды алышкандыр булар. Билбейм иши кылып кандай болсо дагы эл абдан мындай ойлонуп турган чагы. Кыйналып тапкан баламды өгүз чапчы өлтүрдү деген бир макал бар го жанагы. Ошондой болуп эптеп зорго асфальт кылдырсак айда жылда бир 30 жылда бир дегендей. Анан аныбызды дагы ушундай кылып эптеп септеп колдон өтөр үйгө жетер кылып коюшса, мына бул жерде эч кандай арыктар каралган эмес. Жамгыр катуу жааган болсо ушул асфальттын үстү менен мындай болсо бул асфальтыбыз көпкө деле жетпейт. Же аны кандай кылыш керек? Аны же балким айыл өкмөтү уюштуруш керекпи, же кантип бул арыктарын салыш керек, же ошол жол салгандар өздөрү салып кетиш керек беле? Эми ал арыгын айтпаганда деле жолдун өзүнүн сапаты да абдан начар болуп атпайбы? Эптеп эле ушу бир 5 сантиметр жерди асфальт кылып коюп, буларды ким текшерип алыш керек эле? Текшере турган көзөмөл органдары барбы? Кандай болуш керек? Айыл өкмөттөр балким кандайдыр бир көзөмөлдөп, ошол эрежесине ылайыктап кылдырганда кандай болот эле? Азыр болсо мына өздөрү келип шапа-шупа бүтүрүп коюп кетишти. Эми оюлуп, бузулуп, четинен ушинтип оюлуп жатат. Урматтуу президент, буларга чара көрүңүз. Сиздин ушундай кылам деген, эл үчүн кылам деген нерселерди булар ушинтип саботаж кылышып, эптеп септеп, балким бул жерде чоң акчаларды жешкендир. Жанагы экинчи слоюнун ордуна кылбай коюшуп. Бизге караңгы, мен ошол кезде деле видео тартып чыгарганмын. Кандай болуш керек эле, ким айтып койгула, ким туура айткандарга белегим дагы бар деп. Бирок коомчулук көбү билбейт экен, айылда ушундай эле болуш керек, анан тигиндей мындай деди. Бирок айылда болобу, башка жерде болобу, 6 айга жетпей оюла баштаган асфальт, билбейм муну кандай сапатта кылышкан. Мынакей эптеп эле ушинтип бүтүрүшкөн. Биягында да арыгы жок, тиягында да арыгы жок. Жамгыр сел болсо үстүнө чыгат. Бул жер аябай селге өтө мындай сел болуп калган жерде. Мына мисалы үчүн мына могу үйгө бияктан сел келип кирип, огороддорунун баары таш болуп калган. Мына ошондой селдер келсе кандай болот бул? Эмнеге мындай кылып карашкан эмес? Эптеп септеп эле. Эми эл деген эл экен, билбейт экенбиз. Муну кандай кылыш керек эле, кантип бүтүрүп бериш керек эле. Ушинтип эле чала чарпыт бүтүрүп коюп кетип калышты. Эми осу оюла баштады. Мына бул жери дагы жарыла баштаптыр. Азыр эми мен мындай камерадан жакшы көрүнбөйт. Мына могу жерлер четинен мынакей. Булар четинен бүт. Эгерде дагы бир 2 жылдан кийин булар деле оюлуп эле аңтарылып калат, жана мектептин жанындагыдай болуп. Азыр биз оюлган жерлерди көрөбүз. Эми урматтуу бийлик өкүлдөрү, мону кандай түшүнсөк болот? Карасаңар, жарым жылга жетпей, мынакей оюлуп, мына о жерин карагыла. Мына болгону топурагына жетип калды баягы. Биз айткан топурагына мынакей. Кылынган асфальт ушул 3 сантиметр дагы болгон эмес да. Мына ушинтип булар эптеп септеп колдон өтөр кылып кетишкен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, урматтуу президент, буларды каттуу көзөмөлдөп, элдин акчасын, элге бөлүнгөн акчаны жедиртпей, шыйрагын сындырып булардын. Мынтпесе мына биягы дагы уже кете баштаптыр. Эми ушул кантип болсун? Ушул мына 6 ай боло элек. 6 ай боло элек. Эптеп эле даже бир 2 сантиметр да кылышпаптыр да. Мына мынсең мына алдынан уже чыгып калды. 2 сантиметр асфальт болгон эмес да. Ушу кантип болсун эми ушул? Кимге жагат ушундай кылган? Элдин каргышы тийсин силерди ушул асфальт кылгандар. Силерге каргыш тийсин ушунча адамдардын мээнетин, ушунча күткөн адамдардын ишеничин актабай, бийликтин берген тапшырмасын саботаж кылып, чөнтөгүңөргө салып, чөнтөгүңөргө салбасаңар эмне кылдыңар? Салгансыңар да силер. Болбосо калыңыраак, жакшыраак 2 катар шагал төгүлүп, бул шагал төгүлгөн эмес бул жолго. Жөн эле жанакы
toprak aralashkan özübүздүн айылдагы грунтты алып келип туруп эле чала чарпыт трамбовкалап жанагындай каток менен жүргүзүп туруп анан ушинтип кетип калгансыңар силер. Ошондо асфальттап атканыңарда дагы мен тартып кеттим эле, мындай өзүңөр түшүнүп сапаттуу кылып экенсек кылбадыңар. Силердин түбүңөргө жетебиз биз. Ушул айтып дагы айта беребиз. Кантип болсун эми мынакей ошол бир жылга жеткенде талкаланса дагы макул дейсиң го. Бир жылга да жеткен жок да, 6 ай, октябрь, ноябрда болгон мына. Мына мунусун дагы уже астынан топурагы чыгып калды. Мына ушинтип оюла баштады мунун жолдору. Карасаңар, буларга тез ошол адамдар каякта жүргөн болсо таап, кимиси начальник болсо. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына сиз абдан ушул жегичтердин жөн эле жем сөөсүн бузуп пачагын чыгарып атасыз. Ушуларды карап бериңизчи, суранып кетели биз сизден. Ушуну биз уксак, ушулар ушундай алдап кетишкен экен, мынакей бияктары да жарылып, бузулашта. Бул оюлуп калат эртеге. Оюлуп калат булчу. Атайын ушуну сиздерге көрсүн деп, биягы да кетет, башкасы да кетет. Эми кантип зенин кейит да, ушундай элдин акчасын элге деп бөлүнгөн нерсени бул коррупционерлер. Баягы урматтуу президент, өзүңүз бир анекдот айттыңыз эле, жол салганда аябай коррупционерлердин көптүгү жөнүндө. Мына ошол абдан чын нерсе экен. Мына ушул биздин Үч булак айылында болуп жатат. Ушундай жан кейтерлик видео болду. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич ушулардын коррупциясын текшерип, ушуларга чара көрүп, мындан кийин мындай нерселер болбой турган кылып берсеңиз, мен булардын асфальт кылып аткан жерлерин мындан кийин дагы тартууга аракеттенемин. Булар менен баарыбыз жалпы согушпасак, булар ушинтип элдин үстүнөн дайыма ушинтип жеп келишкен да. Булардын билбейм, буларды кандай. Буларды Кудай өзү дагы жазаласын. Саламатта калыңыздар.